Дагы бир жолу саламатсыздар. Даниэль Бактиярович Шаршеновду куттуктайбыз. Биздин студент күндө эле алтын медаль албайт, тем более Азия жана Океаниянын чемпиону, ошондойбу 64 килограмм салмакта самбо боюнча бул баарыбыз үчүн чоң сыймык деп айткым келип атат. Чоң рахмат. Ошондуктан Даниэль мындан аркы биринчиден окууларыңа ийгилик, экинчиден университеттин атын региондо туруп чыгарып атканың үчүн администрациянын атынан, өзүмдүн атымдан, жалпы коллективдин атынан куттуктайбыз. Азаматсың, ошо сени тарбиялаган тренерлериңе, сени тарбиялаган ата-энеңе ыраазычылык университеттин жетекчилигинин атынан. Менен биз баары бир дагы бир жолу айтам, алтын медалды международный, то есть эл аралык таймаштарда, эл аралык соревнованияларда күндө эле келбейт. Ошондуктан мына бүгүн бул жерде отурган проректорлор, агайларың менен биргеликте сени куттуктап коелук деп чакырганбыз. Биринчи медалыңды көрүп сүйүнүп атам, кармап бересиздер. Экинчиси эми вообще-то Улуттук университеттин 100 жылдык юбилейный медалин былтыр 100 жылдык өткөргөнбүз да, студенттердин арасынан менимче биринчи жолу алып атат. Сиздер уруксат этсеңиздер, приказ бар. Ушул юбилейлик медальды тигиге кандай деп коет, жандаш болсун или жуп болсун да улап кетсиндер. Бул 100 жылдык тарыхы бар юбилейлик медаль ашып кетсе бир жылдын ичинде бир 500гө жетпеген киши эле алды. Студенттердин арасынан сен биринчи жолу алып атасың. Приказ окуйсуң. Мында ийгилик болуп атканда университеттин атынан жаңы ноутбук, мындан аркы окууларыңа ийгилик. Дагы бир Даниэль, дагы ушундай буйрук менен көзүмдө чыгат, сенин дагы ректорубуз кийинки жыл контрагынан толугу менен. 1 жылдык окуу контрагынан бошотуу жөнүндө приказ чыгарып чечтик. Комитет вручает сертификат на получение, значит, у нас бесплатной профсоюзной санаторно-курортной путевки 10 дней в Голубом и Сыкуре санатории. Чоң мотивация берет, сыймык берет, чоң өзүмө күч кубат берет. Буюрса ошол өзүм сыймыктанып мирге күрөшүп атканда деле колдооңуздарды сезип биринчи орунду алып келген жакшы күч кубатыбызды беребиз буюрса. Рахмат чоң сиздерге.